Балыкчы шаарында быйылкы жылы 10 өндүрүш мекемесин ачуу пландалууда. Мында негизинен күнөскана, нан бышыруу цехтер жана логистикалык борборду ишке киргизүү каралып жатат. Белгилей кетсек, былтыркы жылы өкмөттүн атайын тапшырмасына ылайык балыкчы шаарында 6 өндүрүш мекемеси ишке берилип, 54 адам жумуш орду менен камсыз болгон. Быйылкы жылы айрым өндүрүш мекемелери дагы кеңейтилип, кошумча жумуш орундарын ачууда. Бул багытта аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбек теманы улантат. Балыкчы шаарындагы темир бетон өндүрүш мекемеси быйылкы жылы 200 миллион сомго жакын каражатка буйрутма алды. Мында негизинен тамчы корумду жол курулуш мекемесинин тапшырмасына ылайык темир бетон продукциялар даярдалып бермекчи. Белгилей кетсек, мындай көлөмдөгү буйрутманы завод союз учурунан бери ала элек болчу. Объем где-то приблизительно по 20-30. Көлөмү боюнча айтсак, күнүгө болжол менен 20-30 куб метр продукция өндүрүлөт. Бир айда болсо 5 куб метрден ашат. Контракт жол курулуш мекемеси менен 2017 жылдын аягына чейин түзүлдү. 2017 года. Заводдун жабдыктары союз учурунан калган, бирок баары керектен чыккан эмес. Быйыл четинен жабдыктар дагы жаңыртыла баштады. Кошумча 20 жаңы жумуш орду түзүлүп, 100гө жакын адам эмгектенип жатат. Белгиленген план ашыгы менен аткарылууда дешет кызматкерлер. Азыркы тапта формалардын баарын жаңап келип атат Россиядан. Ата калгандардын баары бүтүрүп муруку менен иштеп атабыз. Союз убагында кандай болсо азыркы деле ошол убакта азыр. Көпүрөнүн баары почти даяр эле болуп калды. 50% ашык 70%га жакын даяр. Кайсы объектке кайсы көпүрө керек болсо ошонун баарын уже четинен узатканга даяр жүрүбүз. Темир бетон заводу шаардагы туруктуу иштеп турган мекемелердин бири. Негизинен шаарда токтоп турган мекемелер көп. Былтыркы жылы экөөсү ишин кайрадан жандантты. Быйылкы жылы болсо жаңы чоң долбоор ишке ашканып турат. Ошол жакынкы арада ошо жер маселеси чечилип калса, ошол 29 гектарга чамалуу жерге ошо логистикалык борбор курулат. Ал да ошо инвесторлордун жардамы менен курула турган да бир чоң долбоор. Быйылкы жылы балыкчы шаары боюнча 10 өндүрүш мекемесин ачуу пландалган. Мында негизинен күнөскана жана жеке кызмат көрсөтүү ишканаларына басым жасалмакчы. Эдил Мелисбек, Бакыт Шаймбетов, Коомдук, Биринчи канал, Ысык Көл облусу.